Махмут ака, бул жердеги мындай мөмө жемиштерди ким, сиз өзүңүз алек болдуңузбу? Эми баары өзүм экен, бул жашоо үчүн керек экен, бирөө жарыкпайм деп чыгырсам да, чыгырсам да эми бир балам бар, бир кызым бар. Шулар жесин, келечек иштейин деп, эми ата-эне бала үчүн жашайт экенбиз, эмне кылабыз эми? Бирөөнүн колун карабыз, эмне кылсам бирөөнүн бергени берекасы болбойт экен, өзүнө жетпейт экен да, карачы. Эми кээде жыгылсам да, жер өтүп жашаш керек экен. Зарыкпайм деп, бирөөнүн көзүн карабайм деп, балдардын көзүн жаратпайм деп, колунан келени эктим. Айда бир дарычама жардам кылды. Мисалы, 1000 сом алган болсо 500-ün алып туруп, 500-ünü өзүмө кайтып берди. Сени кайтарсам алай деп кайсың деген инсандарым бар экен, адамдарым бар экен. İçimden razı olup, şunlar olup, köp boz ekan deb. Olar zarqa günlerim boldu. Ne kılayım? Assalamu alaikum, hurmаттуу мекенештер, биздин кайрымдуу агажелер, сиздердин колдооңуздар менен Өзгөн районунун Харол айыл өкмөтүнүн Мырзар айылынын тургуну Махмут агабызга ушул жалпы элдин жана жора жолдоштор менен моундай үй баштаганбыз. Буюрса үйүбүздүн фундаменттери бүтүп, чатыры жабылып бүттү. Эми буюрса, урматтуу агажелер, ушул агабызга баштаган үйдүн ички жана сырткы ремонттору калды. Көп түкүрсө көл болот дейт. Келиңиздер, бардыгыбыз ушул Махмут агабыздын үй бүлөсүнө кайдыгер карабай, аз болсо дагы ушул үй бүлөгө жардам берип, ушул үй бүлөнүн бактылуу, кубанычтуу жашоосуна себепчи болуп калайлы.